Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кеп маданияты сабагынан кептик ишмердүүлүк, анын түрлөрү пикирлешүүнүн вербалдык эмес каражаттары деген теманы өтөбүз. Бүгүн күндөгү сабактан башкачараак кылып, темага планды койгон жокмун. Себеби силер келечекте педагог катары планды чогуу коебуз. Анткени бул тема лекцияда дагы өтүлүп түшүндүрүлгөн. Анда планыбызды коюп алган соң, теманын негизинде максатты жазабыз. Себеби бул темада кандай максаттар болушу керек, биз кайсы максаттарга жетишибиз керек. Анда сиздерге суроо. Сиз сүйлөгөнүңүздө көбүнчө кайсы мүчөңүз кыймылга келет? Экинчи, сиздин күндөлүк жашооңузда эң жакшы оюңуз? Үчүнчү, адам ойсуз жашоого мүмкүнбү? Төртүнчү, адамдын оюндагы ойлор ар дайым ишке ашабы? Бешинчи, адамда ымдоо, жаңсоолор эмне үчүн колдонулат? Мына ушул суроолорго сиздерден эң мыкты жооп күтөм. Демек, ар бир инсандын ички сезими, ой толгоосу, сырткы дүйнөгө болгон мамилеси жана башка аракеттери сөз аркылуу берилет эмеспи? Мына ошол сөз пикир алышуунун негизги каражаты деп эсептесек болот. Себеби бул боюнча көптөгөн окумуштуулар, чыгармачыл инсандар пикирлерин айтып кетишкен. Өз ойлорун билдиришкен, башкача айтканда. Мына ошол ойлордун сиздер аркылуу чечмелеп жыйынтык чыгара алабыз. Мисалы, биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов: тилден түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок. Ал эми Турбецкая: тилдин жашоосу кепке байланыштуу, ал конкреттүү кеп аркылуу гана берилет. Ал эми Штейнталь: тилдин азыркы учурдагы аткарылып жаткан же азыркы учурга чейин аткарылган деп эсептелген өзгөчөлүгү кеп болот. Мына ушул 3 ой пикирди силер кандай кабыл алып, кандай түшүнөсүңөр? Бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Жогорудагы айтылган белгилүү инсандардын ойлорунан кийин кеп буга чейин айтылган, азыр айтылып жаткан жана келечекте айтыла турган ой пикирлердин жыйындысы деп жыйынтык чыгара алабыз. Ал эми тилге кайрыла турган болсок, тил менен кептин катышы төмөнкүдөй бөлүктөрдөн ажыратылып турат. Тил — бул тилдик системалык бирдик. Башкача айтканда, тилдик эрежелер, тилдик каражаттар. Ал эми кептик ишмердүүлүк, сүйлөө, жазуу. Демек, кептик ишмердүүлүктүн түзүлүшү бул көрүнүп турган схемадан өзүңүздөр чечим чыгарып, ой жүгүртүп көрсөңүздөр болот. Ал эми кеп ишмердүүлүгү деген эмне? Бул лекцияда дагы биз жазып түшүндүргөнбүз. Мисалы, угуу, окуу, сүйлөө, жазуу процесстерин өз ичине камтыйт. Муну 20-кылымдын окумуштуулары кең жана тар мааниде карап келишкен. Анда ушул эки маанини синтвейн аркылуу сиздер аткара аласыздар. Башкача айтканда, кең жана тар мааниде колдонулуп келген кеп ишмердүүлүгүн, окшоштуктарын, айырмачылыктарын көрсөтүп бересиздер. Ал эми мугалимдин пикир алышуусунун эң ыңгайлуу түрү болуп, бул монолог жана диалог болуп эсептелет. Ал эми монолог деген кеп айтылуучу ойго, аткарылуучу кырдаалга, угуучулардын кызыкчылыктарына жараша даярдалат. Ага билдирүү, баяндоо, текстти кайра айтып берүү, чогулушта чыгып сүйлөө, доклад жасоо жана башкалар кирет. Ал эми монологдук кеп оозеки жана жазуу кебинде да колдонулат. Монологдук кеп түбүндө адабий чыгарма, ошондуктан окуучуларга үйрөтүү керек деп Шерба айтып кеткен. Диалогдук кеп түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт экен. Башкача айтканда, группалык, анан жуп же болбосо эки адамдын сүйлөшүүсү. Ал эми максатына карай суроо, таасир этүү, кеңешүү, оюн билдирүү, аңгемелешүү, дискуссия, кептик этикеттин формалары жана башкалар болуп бөлүнөт.
Анда сиз диалог түзүңүз. Чыгармалардан же турмуштан каарман тандасаңыз болот. Бирок төмөнкүлөрдү эске алыңыз. Теманы коюңуз. Сиздин диалогуңузда окурмандын кептик ишмердүүлүгүн жогорку деңгээлде кабыл алыңыз. Диалогдогу каарманга сөзсүз түрдө ат коюңуз. Диалогдон келип чыккан сиздин оюңуз. Кандай темада монолог айтып бере аласыз? Мектеп убагында себеби баардыгыбыз эле монолог жаттап келгенбиз. Ошолорду эске салабыз. Андан кийин сиз мен жана коом деген темада монолог жазып көрүңүз. Эгер бул темада ой жаралбаса, өзүңүздүн каалооңузду да кабыл ала беребиз. Демек биздин мугалимдиктин кеп ишмердүүлүгүндө эң негизги өзгөчөлүк бул вербалдык эмес каражаттардын, башкача айтканда мимика жестин колдонулушу эсептелинет экен. Анткени сүйлөө мезгилинде тилдик каражаттар аркылуу гана ойду толук таасирдүү баяндоого мүмкүн эмес экен. Андыктан адресатка айтылуучу ойдун таасирдүү, жеткиликтүү болушунда ымдоо жамдоонун кызматы өтө зор мааниге ээ. Себеби муну окумуштуулар изилдешип тастыкташкан. Башкача айтканда, илимий изилдөөлөрдүн маалыматы боюнча сүйлөөчүлөр өз сөзүндө 7% маани бере алса, интонация менен басымга 38%, мимика жестин колдонушуна 55% маани беришкен. Эми өзүңүздү өзүңүз текшерүү максатында экранда карап, аудиториядагыдай же такыр адам жоктой сезиңиз да, вербалдык эмес каражаттарды пайдаланып, өз кесибиңизди даңазалап сүйлөп бериңиз. Жана жөнөтүүнү унутпаңыз. Эскерте кетчү нерсе, даяр материалды окубаңыз. Эркин сүйлөп, эч кимден сүрдөбөй тургандай маалымат бериңиз. Сизге суроо. Бүгүн сиз эмне жөнүндө маалымат алдыңыз? Сабак кандай болот деген ойдо элеңиз? Сиз акыркы учурда эмнени сагындыңыз? Вербалдык эмес каражаттардын сиз канчалык деңгээлде колдоно аласыз? Кептик ишмердүүлүк дегенге кандай түшүндүңүз? Кеп ишмердүүлүктүн схемасы аркылуу эмнени түшүндүрүп бере аласыз? Сизге берилбей калган кайсы суроо калды? Башкача айтканда, сиз ойлогон суроону мага жазып жөнөтүңүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.